Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ош жаңылыктарынын кечки толукталган чыгарылышы. Студияда мен Гүлзина Абдирашит кызы. Алгач берүүбүздүн башында бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Астанага келди. Жогорку кеңеш мектептерде мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алды. Жыл башынан бери Ош облусунун аймактарында 92 ишкана ачылды. Президент Садыр Жапаров 27 ноябрда иш сапары менен Казакстандын Астана шаарына келди. Мамлекет башчысынын борту Астанадагы эл аралык аэропортко конду. Президент Садыр Жапаровду Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропорттун флагштокторуна жамааттык коопсуздук жөнүндө келишими уюмуна кирген мамлекеттердин желектери илинди. Килем төшөлүп, Ардак Караолдук ротасы тизилди. Иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров ЖКУнун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышат. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, 2 жана 3 окууда колдоого ээ болду. Парламенттин коомчулук жана ЖМКлары менен иштөө бөлүмүнөн билдиришкендей, мыйзам долбоору Жогорку кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева тарабынан демилгеленген. Мыйзам долбоору мектепте акысыз билим алуу укугун камсыз кылууга, мыйзамсыз акча чогултууларды, анын ичинде мектептерде коомдук фонддорду түзүүнү болтурбоо максатында жоопкерчилиги күчөтүлүп иштелип чыккан. Мыйзамсыз акча чогултуу фактылары аныкталса, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жоопкерчиликке тартуу сунушталууда. Теманы улай мектептерде ата-энелер тарабынан чогултулган акча маселеси билим берүү тармагындагы бирден бир көйгөй. Бул жаатта буга чейин да президенттин жарлыгы чыккан. Эми болсо Жогорку кеңешке акча чогултууга чектөө коюу боюнча мыйзам сунушталып, 3 окуудан өттү. Эми президент кол койсо күчүнө кирет. Кененирээк кийинки сюжетте. Мектептерде акча чогултуу маселеси билим берүү тармагындагы негизги көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелинип келет. Буга чейин да президенттин жарлыгы чыгып, акча чогултуу фактылары катталса, айыппул салуу каралган. Жогорку кеңеште 27 ноябрда бул долбоор 3 окууда жактырылып, мындан ары акча чогулткан фактылар катталса, 20 000 сомдон 60 000 сомго чейин айыппул салынат. Кыргыз Республикасы мыйзам Жогорку кеңеште ар кандай маселелерди караган кезектеги сессияда депутат Миргүл Темирбаева окуу мекемелеринде акча чогултууга тыюу салган мыйзамды сунуштап, 3 окууда кабыл алынды. Темирбаеванын демилгесинде мыйзамсыз акча чогулткан жеке жактар 20 000 сом айыпка жыгылат. Ушундай эле иштер коомдук фонддорду түзүү жолу менен жасалса, жеке жактар 40 000 сом, юридикалык жактар 60 000 сом айып төлөйт. Ушул дагы мыйзам абдан пайдалуу, ошол жарлык чынында иштеш үчүн да. Анткени бул жерде билим берүү мыйзамына дагы тиешелүү өзгөрүү кирип атат. Анан эң негизгиси укук бузуулар жөнүнө кодексине кирип атат да. Эгерде мажбурлап, мыйзамсыз акча чогултуу кандайдыр бир фактылары болсо, мына ушул жерде бүт бардыгы жакшынакай аныкталып атат да мыйзамда. Балдардын мектепте акысыз билим алуу укугун ишке ашырууга мамлекеттик кепилдиктерди камсыз кылуу үчүн буга чейин президенттин жарлыгы чыккан. Бирок ага карабастан акча чогултуулар айрым мектептерде болуп жаткандыгы тууралуу ата-энелер айтып келишет. Урматтуу президентибиздин буйругу боюнча чогултуулардын баары токтогондой болчу, бирок дагы деле менин оюмча болуп атат. Анткени 3 балам тең мектепте окуйт. Анан тигиге театрга акча, бияка акча. Ал негизи эгерде мектеп фондусу болгондон кийин, ал албетте ал чогулбош керек болчу да акча. Жок, мектепке 2 жылдан бери чогултуп атабыз. Өздөрү деле айтып атат го ояктан деле. Чогулт дегенди ким ал айтып атат? Ким ошо бизге айтып келет деп атат өз негизи. Бу жерде бираз самозванецтер өздөрүнүн немесин чыгарган иши бул. Чогултуп атат эч кимде. Кээбирлери гана чогултат да, ошондой адамдар мектептер бар. Билбейм, биз сентябрда чогултканбыз. Кружкага ошолоруна чогултканбыз, канча 150 сомдон чогулттук окшойт. Ошол бойдон чогултуп элекпиз. Ош шаарындагы Киров мектебинен мугалими мектеп үчүн керек болгон нерселерге мамлекет тарабынан акча бөлүнүү учурда ата-энелерден акча чогултууга эч кандай муктаждык жок экендигин айтат.
мурдагы акча чогулткан себептери бизге өкмөт тарабынан эч кандай мектепке керектелүү үчүн нерселер берилген эмес. Мисалы биз ошол жөнөкөй классты уборка кылганга тряпканы дагы, шыпыргыны дагы, андан сырткары борго чейин эле өзүбүз ошол ата энелердин жардамы менен алып жүргөнбүз. Ошол нерселерге акча чогултуп жүргөнбүз. Бирок азыр андай нерсе жок. Өкмөт каржылап жатат. Тряпканы, башка нерсенин баарын алып берип жатат. Биз азыр ата энелердин акчасына муктаж эмеспиз. Жаңы кабыл алынып жаткан мыйзам долбоору президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Долбоордун аткарылышын аймактагы билим берүү мекемелери да көзөмөлдөйт. Буга чейин мугалимдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Өзүңүздөр билесиздер, 35 жыл ичиндеги билим берүү мекемелериндеги чоң маселе бала бакчаларда, ошо бала бакчаларга кирүүдө чогултуу ата энелерден, ошондой эле жанагы жууп тазалоочу каражаттарга чогултуу баланы бакчага алганда мыйзамсыз чогултулган акчаларга бөгөт коюуга мүмкүн болбой келген. Эми мына азыр атайын мыйзам чыкты. Азыр биз дагы ошого мыйзамды толук түрдө ишке ашырышыбыз керек, аткарышыбыз керек аткаруучу катары. Парламентте долбоорду талкуулоо учурунда ата эненин ыктыярдуу түрдө берген материалдык көмөгү мыйзам бузуу болуп саналбай тургандыгы айтылды. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармалыгы тарабынан рейдтеги иш-чара уюштурду. Рейдтин жүрүшүндө жогорку окуу жайлардын от казандары жана автоунаалары текшерилди. Текшерүүнүн жүрүшүндө бир нече талапка жооп бербеген жерлер аныкталып, аларга эскертүү берилип, айып пулдар салынды. Рейдтин жүрүшү тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Ошто абанын булганышына таасир эткен автоунааларды аныктоо боюнча рейд жүрдү. Текшерүүнүн жүрүшүндө 20 автоунаа токтотулду. Адистер атайын аппараттын текшерүүсүнүн натыйжасында 2 унадан абанын булганышына себеп болгон зыяндуулук аныкталды. 2 автотранспорт каражатынын түтүндүүлүгү нормадан жогору көрсөткөндүгүнө байланыштуу укук бузуулар кодексинин 234 баринесинин негизинде 7,5 миң сомдон айып салынды. Андан сырткары калган автотранспортторго түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 2 автотранспорт тең жеке жак. Абаны булгаган унааларга атайын айып пулдар салынат. Жеке жактарга 7500 сом, юридикалык жактарга 23 миң сом. Ал эми айдоочулар айып пулдун көлөмү көп белгиленип калгандыгын айтып келишет. Билбейм, мен азыр кол койбосом болобу? Мен наразымын деп. Кандай болот? Кол койбосоңуз болот. Комиссияга келесиз да? Кандай дейсиз? Комиссияга келесиз. Кача? Эртең. Комиссияга келбей калсаңыз, анда мамлекеттик пайдасына катышуудан баш тартын деп, комиссиянын корутундусу. Комиссия каерде болот экен? Ош шаар Курманжановго 130. 3 күн болду элек. Текшертти, анан азыр эми 200 км жүрүп айдап келдим. Эми сизге окшогон машиналар көп да, ар бири КамАЗдарды, баняларга салсын. Mo ekologiyanı buzganчы, başka nerseler var. Oşolordu var tekşeriş керек да. Bu kançalagan maşina var hazır Kırgızistan içinde. Doktor Üngen Promes bizden traktör çelmiş bloklar ama Promes kim çalacak? O anı buzgan başka nerseler ошол tekşeriş керек de bu зачем bu КамАЗ eldet işini tutat de. Рейдте бир гана автоунаалар эмес, жогорку окуу жайлардын от казандары дагы текшерилди. Мында көмүрдүн радиациялык көрсөткүчү, күкүрттүн деңгээли жана көлдүүлүгү менен нымдуулугу текшерилди. Көмүр жакканда албетте бул радиациялык фон чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн радиациялык коопсуздук боюнча радиациялык фондорду өлчөө боюнча да иштер жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө мына жылуулук ишканасынын от казандарын жана көмүрүндөгү радиациялык фондор өлчөндү. Бүгүнкү күндө эч кандай радиациялык ашыкча фондор жок. Бардыгы мыйзамдуу. Ал эми бул иш-чаралар буга чейин да уланып келген, дагы иш-чаралар улана берет.
Буга чейинки текшерүүлөрдө берилген замечаниялардын баардыгы кемчиликтер атарылган экен. Болгону бир манометрден кичине айнекче сынып калган экен. Өзү айнекчелерде бүтүн болуш керек. Себеби госстандарттан өтүп баратал клеймо басылат. Ошо клеймо болуш үчүн айнектер бүтүн болуш керек. Аларды азыр тапшырма берилди, манометр алмаштырылат. Мындай текшерүүлөр буга чейин да өткөрүлүп келген. Алсак жыл башынан бери Ош шаарында абага терс таасирин тийгизген тараптарга 1 миллион сомго жакын айыппул салынган. Жаңылай Канек кызы, Азам Бузереков, ОТРК, Ош. Кыргызстанда вакцинациянын жардамы аркылуу кызамык менен ооругандардын саны бир топ кыскарды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ошондой эле республикалык бюджеттин эсебинен 21 миллион сомго 294 миң доза вакцина сатылып алынган. Өтүнмөлөрдүн жыйынтыгында жалпысынан республикага кызамык жана кызылчага каршы 1 миллион 587 миң доза, жалпы суммасы 1 миллион 330 миң АКШ долларына же 133 миллион 74 миң сомдук вакцина кайтарымсыз негизде алынды. Ош шаардык мэриясынын жыл ичинде аткарылган иштери боюнча коллегиялык жыйын өттү. Иш-чарага Ош шаарындагы муниципалдык мекемелеринин жетекчилери жана муниципалдык аймактык башкармалыктын өкүлдөрү катышты. Ош шаарында 2024 жылдын жыйынтыгы кандай болду? Кийинки материалда сөз болот. 2025 жылы да бул чоң проект ишке ашырууга толук аракет кылып. Коллегиялык чыйын Ош шаарында быйылкы жылда аткарылган жумуштар тууралуу маалымат берүүдөн башталды. Жарыктандыруу жумуштары алып барылып, аталган аймакка 45 дана түнкү чырактар орнотулган жана 1575 метр аба чубалгылар тартылып, 1 дана башкаруу шиттери орнотулган. Ошондой эле Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгына караштуу номер 177 көчөнүн жарыктандыруу жумуштары аткарылып, аталган көчөгө 120 дана түнкү чырактар орнотулуп, 4288 метр аба чубалгылар тартылган. Андан соң Ош Свет муниципалдык ишканасынын ишмердүүлүгүнө жана Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгынын ишине байланыштуу маселелер каралды. Шаарда коюп жаткан көчөлөр реконструкция болуп жатат. Ошол көчөлөрдүн баарына кайрадан жаңыдан жарыктандыруу системасы орнотулду, кайрадан түнкү чырактарды алмаштырдык. Шаарыбызда бүгүнкү күндө толугу менен светодиодтуу электр энергиясын үнөмдөгөн чырактарга алмаштырып бүткөнбүз. Быйыл кала аймагындагы баш аламан көрнөк чарнактарды иретке келтирүү боюнча шаардык бийлик бир нече ирет рейдтерди өткөргөн. Коллегиялык чыйында да аталган маселе негизги көйгөйдүн бири экени айтылды. Ош шаарынын тургундарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн шаар көчөлөрү жана сейил бактар жарыктандырылган. Бул иштерге жергиликтүү бийлик бул жылы 97 миллион 380 миң акча каражатын бөлгөн. Ош шаарынын чет жактарында жайгашкан конуштарды түнкү жарыктандыруу тутуму менен камсыз кылуу максатында күн нурунан энергия алуучу түнкү чырактарды орнотуу боюнча тиешелүү жумуштарды алып барсын. Административдик аймактык реформанын алкагында шаар аймагы кеңейип, Кара Суу районунун айрым айылдары Ош шаарынын карамагына кошулган. Калаага жаңыдан кошулган аймактардын жер тилкелерин, мүлктөрүн өз убагында кабыл алуу иштери толугу менен бүттү. Бүгүнкү күндө бир коюлган тапшырмалардын административдик территориалдык реформа боюнча 100% коюлган тапшырмалар аткарылды. Ошондой эле жер мунапысын жүргүзүү боюнча дагы тапшырмалар бүгүнкү күндө берилген арыздардын 80-90% бүгүнкү күндө аткарылып, тургундарга Ош шаарынын мэриясынын токтомдору жана мамлекеттик актылар кадастр тарабынан берилди. Түнкү жарыктандыруу тутумунда кемчиликтер боюнча Жыйында Ош шаарынын мэри алдыда кыш мезгили келатканы жана ага даярдыкты күчөтүп, кыш мезгилинде электр жарыгын авариялык өчүрүүлөрдү алдын алуу иш-чараларын күчөтүү зарыл экенин белгиледи. Мындан сырткары кийинки жылга аткарылчу пландар бекитилди. Айтунук Мамытова, Нурдөлөт Сантаев, УТРК Ош. Мамлекеттик материалдык резервдер фонду мамлекеттик резервдин Ош шаарындагы жаңы кампасын комплекстик оңдоп түзөө иштерин жүргүздү. Кампанын 2000 чарчы метр аянты бардык керектүү жабдуулар менен толук камсыздалып ишке киргизилип жатат жана азыркы учурда кампада биринчи сорттогу un, кумшекер, өсүмдүк майы жана консерваланган эт сакталууда. Кампанын негизги максаты өзгөчө кырдаалдын табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча
боюнча биринчи кезектеги жана кечиктирилгес иштерди камсыз кылуу, өзгөчө жана согуштук абал киргизилген учурларда мамлекеттик керектөөсүн камсыз кылуу, гуманитардык жардам көрсөтүү болуп саналат. Un, kum şeker, өсүмдүк майы жана ошондой эле эт консерваларын толук кандуу ушул жерден камсыз кылып турабыз. Бул деген өзүңүздөргө белгилүү болгондой 24-жылдын май айынан бери министрлер кабинетинин орун басары, суу айыл чарба министринин Бакыт Эргешев Төрөбаевдин берген тапшырмасынын протокол тапшырманын негизинде жалпы Кыргызстан боюнча азыркы күндө мамлекеттик материалдык резервдер фонду бюджетный организацияларды, мектептерди, физико-неврологический больницаларды бүт кийим тамак аш менен мамлекеттен, Минфинден акча ала турган болсо, ошолордун баарын биз тамак аш менен камсыз кылып атабыз. Жана баасы дагы базар баасынан арзан, бүгүнкү баада ошондой кылып туруп камсыз кылып атабыз. Жыл башынан бери Ош облусунун аймактарында 92 ишкана ачылды. Анда 1000ден ашуун жумуш орду түзүлдү. Анын ичинде жаңыдан иштеп жаткан муниципалдык ишканалар дагы бар. Алсак Өзгөн районунун Мырзаке айыл аймагында ачылган муниципалдык тигүү цехи. Ишканада туруктуу жумуш орду түзүлгөн. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. 35 жаштагы Гүлмира 5 жылдан бери тегүүчүлүк менен алектенет. Ал жашаган аймакта тегүүчүлөргө жумуш жок болгондуктан район борборуна барып иштөөгө аргасыз болгон. Азыр Гүлмира Тойгонбаеванын айылында муниципалдык тегүүчү цехи ачылып, каарманыбыз жумушка орношту. 2019-дан бери Өзгөнгө барып, чеберчиликте иштеп келем. Мурда жолдон кыйналып, андай болчубуз. Азыр эми жакшы болду. Өзүбүздүн айылга мындай чакан ишкана ачылып, ошентип иштеп келип атабыз. Кыздарыбыз айлык менен Кудай буйруса эми алдыга кадам коюп отурабыз. Жакшы айлык менен камсыз болушат деп ишенебиз. Тойгонбаева сыяктуу айылдагы жумушсуз кыз-келиндер аз камсыз болгон үй бүлөлөргө туруктуу жумуш орду түзүлгөнүнө кубанышууда. Анткени эми балдарынан жашаган жеринен узакка барбастан өз айылында иштеп жатышат. Өлкөбүздө ушундай жаңы цехтердин, жаңы ишканалардын ачылгандыгы бул мамлекетибиздин өнүгүп аткандыгынан кабар берет десек болот. Ошентип айыл жергесинде ушундай ишканалардын ачылып, бизге окшогон жаш келиндерге, көп балалуу энелерге жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бул өтө эле жакшы ыңгайлуу болду десем болот да. Анткени биз алыска барып иштей албайбыз, балдарыбыздан кабар алып турушубуз керек болот. Үй бүлөбүздү таштап миграцияга да кетип иштей албай көпкө чейин үйдө болгонбуз. Ошон үчүн бул жерге ачылып калганына сүйүнүп, биз дагы кошуналар ушинтип келип жумуш менен камсыз болгонубузга сүйүнүп иштеп атабыз. Тигүү цехи Мырзаке айыл аймагынын Адыр айылында ишке берилип, 15ден ашуун туруктуу жумуш орду түзүлдү. Тигүүчүлүктү билбегендер үчүн атайын окутуу курстары да ачылган. Мында кийимдин бардык түрлөрү тигилет. Бардык жумуш ордундары менен камсыз болгондугуна байланыштуу бул жерде шарттар да түзүлгөн. Атайын кыз-келиндер үчүн жакшы шарт түзүлгөнүнүн себеби бардык жабдуулар талаптагыдай азыркы учурда кандай жабдуу керек болсо ошолор менен камсыз болду. Себеби 1,5 миллиондук жабдуу менен камсыздалды да. Бардык машинканын түрлөрү бар. Бул Адыр айылындагы артис программасынын негизинде тигүү цехи курулуп бүттү. Бул жалпысынан 10 миллион 542 миң жумшалды дагы. Анын ичинде жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 342 миң, ал эми өнүктүрүү фондунан 7 миллион, ал эми чет элдик донорлордон 8 миллион 500 миң акча каражаты жумшалды. Муниципалдык тегүүчү цех атайын долбоордун негизинде ачылган. Ал эми жер тилкесин жергиликтүү бийлик бөлүп берип, ага жаңы имарат курулган. Учурда дагы кеңейтүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн алдыда дагы тегүүчү машиналар алынат. Биздин район боюнча дагы 10 айдын жыйынтыгы менен жалпысынан 20га жакын өндүрүштүк ишканалар, чакан ишканалар ачылды. Кошумча жумуш орду азыркы учурда 420га жакын жумуш орду менен түзүлүп, бул жылдын аягына чейин дагы кошумча ишканаларды ачуу боюнча биз тараптан болгон иш-аракеттер жүргүзүлөт. Кетпейбизби?
Учурда Өзгөн районунун башка айыл аймактарында да муниципалдык ишканаларды ишке киргизүү пландалган. Алсак, жыл башынан бери Ош облусунун аймактарында 92 ишкана ачылып, 1000ден ашуун жумуш орду түзүлгөн. Ошону менен катар 10го жакын муниципалдык ишканалар ачылган. Зарина Рахманбердиева, Нурдулет Сантаев, УТРК Ош. Чүй облусунун Искра айылында окуучулар жапыртууланганын аймактык милиция кабарлады. Токмок шаардык ооруканада 12 жаштан 16 жашка чейинки 11 бала түшкөн. Милиция бүгүн 7-класстын окуучусу Таштанды полигонунан Бентен деген конфет менен бөтөлкөдөгү таттуу сууну таап алганын аныктады. Ал таттууларды мектепке алып барып классташтары менен бөлүшкөн. Балдарга медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Тартип сакчылары тиешелүү экспертизаларды дайындаган. Иш Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын көзөмөлүнө алынганын айтышты. 2024 жылы 1-октябрына карата кыргызстандыктардын арасында 13244 киши ВИЧ инфекциясын жуктурган каттоого алынган. Мына ушул маалымат бүгүнкү пресс-конференцияда айтылды. Ар жыл сайын 1-декабрда СПИДке каршы күрөшүү күнү катары белгиленип, жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп келет. Былтыркы жылга салыштырмалуу илдетти жугузуу алгандар өз калоосу менен дарыланууга жана адистерден кеңеш алууга кайрылышкан. Бул көрсөткүч былтыркы жылы 90%-ды түзсө, быйыл 5%-га өскөн. Ош облусунун 32 жаштагы тургуну 24 жашында Орусияда миграцияда эмгектенип жүрүп, ВИЧ илдетин жугузуп алган. Алгач илдетти жугузуп алганын билген эмес, өзүн жаман сезип текшерилген мезгилде ВИЧ инфекциясынын белгилери чыкканын билгенден кийин өз үйүнө кайтып келген. Анын айтымында илдетти билген соң өз өмүрүн кыюуну дагы ойлогон. Адистер менен кеңешип дарыланып баштаганда гана кайра жашоого болгон үмүтү жанган. Учурда спорт менен машыгып, ден соолугуна кам көрө баштаганын айтат. Азыркы мезгилде үй бүлөлүү 2 баланын атасы. Не хотелось ни с кем разговаривать. Мен бул илдетти Орусияда иштеп жүргөндө жугузуп алдым. Ал учурда 24 жаштагы бойдок бала болчумун. Менден илдет аныкталгандан кийин жашоого болгон үмүттөрүм өчүп, өзүмдү өлтүрүүнү ойлоно баштадым. Бирок ошого дагы күчүм жок болчу. Ушунчалык шок абалда болчум. Жада калса жаткан ордумдан тура албай калгам. Анан бул жактагы адистер менен байланышып, менин жашоого болгон үмүттөрүмдүн шооласы жана баштады. Спортко келдим, машыга баштадым. Ден соолугума кам көрүп жүрдүм. Азыр деле спорт менен машыгам. Үйлөндүм, 2 балалуу болдум. Балдарым жана жубайымда ВИЧ илдети жок. Анткени мен өзүмдүн ден соолугума кам көрүп, дарыгердин көрсөтмөсү менен жүрөм. ВИЧ илдетин жугузуп алган жарандарга туура кеңеш берүү жана аларга жол көрсөтүү үчүн атайын адистер иш алып барышат. Илдетти жуктуруп алгандардын 60%-ы үзгүлтүксүз дарыланып, үй бүлө күтүп, балалуу болгондор экенин айтышат. Дарыгерлердин айтымында ВИЧ бул коркунучтуу эмес, болгону илдетти алдын алып, убагында дарылоо зарыл. Поэтому с 2009 Дээрлик 15 жылдан бери мына ушул ВИЧ илдетин жугузуп алган жарандар менен иштешип келебиз. ВИЧ менен жашагандар жана кадимки эле жарандардын укугу бирдей болуусу биз үчүн абдан маанилүү. Анткени илдетти алып жүрүүчүлөр өзүн эркин сезиши керек. Жада калса айрымдарынын бир туугандары дагы билбегендери бар. Ошону менен 18 жашында же андан кийин жугузуп, үй бүлө күтүп балалуу болгондор дагы бар. Ош шаары менен Ош облусу ВИЧ инфекциясынын өсүшү боюнча республикада эң алдыңкы орундарда келе жатат. Республикада катталган ВИЧ инфекциясынын 25,7%-ы ушул аймактарга таандык болуп эсептелет. ВИЧ инфекциясы 3 жол менен жугат. Вирусту жугузуп алгандар менен жыныстык катнаш учурунда, кан аркылуу гемоконтакттык жол менен, иммунодефицит вирусу бар энеден төрөлгөн балага берилиши мүмкүн. Былтыркына караганда 20 эсеге азыраак болуп атат, 20 учурга азыраак болуп атат да. Себеп дегенде быйылкы жылы мен айтат элем, жанагы эмне үчүн азайып кетти дегенде, орунун көпчүлүгүндө азыр жана текшерилген учурлар дагы жакшы болуп атат жылдагыдан. И ошол эле адамдардын көпчүлүгү өзүнүн статусун жанагы билип келип атышат. Адам жылдагыдан салыштырмалуу адамдар мисалы текшерилип калды десек болот да. Ушул жылдын 1-ноябрына карата ВИЧ инфекциясы республиканын бардык аймактарында катталган. Эң көп катталган аймактарга Бишкек шаары 3628 киши. Же республикада катталгандардын 27,4%-ын түзөт. Ош шаары 1403, же 7,4%. Ош облусу 1978, же 14,9%.
Чүй облусу 3342 же 25,2%. Жалал Абад облусу 1508 же 11,4%. Ал эми ВИЧ-инфекциясы азыраак катталган аймактарга Баткен облусунда 352 2,6%, Ысык көл облусунда 330 4%, Нарын облусунда 291 2,2%, жана Талас облусунда 212 же 6%. Белгилей кетсек, 1988 жылдан бери ар жыл сайын 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү деп белгиленип келет. Айымкан Исралы кызы Мирзат Нуманов, УТРК Ош. Кыргыз балы 2025 жылдын башында евро биримдиктин реестрине киргизилиши күтүлүүдө. Маселе министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаевдин Венгриянын Кыргызстандагы элчиси Дороге Сандор, ошондой эле айыл чарба тармагындагы венгер компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушуусунда талкууланды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз балын Европа биримдигине экспорттоого байланышкан маселелер, ошондой эле балдагы заттардын калдыктарына мониторинг жүргүзүү системасын киргизүү маселелери каралды. Бүгүнкүгө даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.